Madinadагы musulman ümmeti күн сайын, балким saat санап, жаңы өнүгүү жолуна түштү. Ар күнү, ар saat сайын Madinada жаңы ачылыштар, жаңы өзгөрүүлөр, үммөттүн ийгилиги көз жоосун алган коозго жете баштады. Бүгүн көрсөтүүбүз ушул жөнүндө. Жөөттөр мусулмандарга ашкере каршылык кыла албаса да, тымызын иштерди жүргүзүп келгени маалым. Бирок Ухуд согушу өзгөчө Ар-Раджи жана бир Маун окуяларынан соң алар көз көрүүнө шаттанып, оң тою келсе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кайра кол салууну ойлонуп калышты. Ошол кезде Ясрибде белгилүү болгон жөөт топтору, тагыраак айтканда коомдору, Бану Кайнука болсун, Бану Курайза болсун, Бану Ан-Надир болсун, мына ушуга окшогон курма бактар, суулары бар, жана көлөкөлүү оазистерден орун алып жайгашкан. Мына биз турган жер, бу Бану Ан-Надир жөөттөр коому турган жер. Азыр эми алардын турактары урандык айланганына карабай, алардын ордуна мындай заманбап үйлөр курулган. Айтмакчы, мына ушул жерде Бану Ан-Надир коомундагы турагында азырга чейин булактардан суу чыгат жана шаардыктар ушул жерден келип өздөрүнүн сууларын камдап кетет экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Амр ибн Умай ад-Дамри жолду өлтүргөн эки адамдын кунун төлөш үчүн элден мал чогултат. Жана мусулмандар менен болгон келишимге ылайык жөөттөрдүн Бану Надир урусу дагы буга кошулуп мал төлөшү керек эле. Жана алардын малын чогултуу үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакыр жана Умар ибн Хаттабтарды ээрчитип, алардын коргондоруна бет алат. Алардын коргондоруна жетип, дуалдан чыгып сүйлөгөндө, ушу келген себебин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүндүрөт жана алар азыр биз сүйлөшөлү, силер күтүп тургула деген шылтоо менен коргондун ичине кирип кетишет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуалдын көлөкөсүндө отуруп калат. Жөөттөр коргондун ичинде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуалдын түбүндө отурганына пайдаланып, үстүнөн жаргылчак таштап өлтүрөлү деп келишим кылат. Мына ушундай жөөттөр. Жана ким ташты таштайт дегенде алардан Салам ибн Машкам аттуу жөөт макул болбойт. Анте көрбөгүлө. Ал пайгамбар ага Аллах баары бир мунун кабарын берет жана кийин оңбой каласыңар дейт. Жөөттөр көгөрүп мындай мүмкүнчүлүк дайым боло бербейт. Азыр ушуну колдон чыгарбайлы дейт дагы. Амр ибн Жахаш аттуу жаш жөөттү көндүрүп ага жаргылчак ташын берип жөнөтөт. Жаш жөөт ташты көтөрүп коргондун үстүнө чыгып эм үстүнөн таштайын деп калганда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Жибрил алейхиссалам Аллахтын буйругу менен келип, жөөттөрдүн кылып жаткан айласы жөнүндө кабар берет. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч кандай сөз айтпай, ордунан туруп Мадинага кайтып кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келер замат Бану Надир жөөттөрүнө 10 күндүн ичинде Мадинадан чыгып кеткиле. Андан ары калгандарын башы алынат деп шарт койду. Бану Надир жөөттөрү Мадинадан чыгып кетүүгө аргасыздыгын эми түшүнүшөт. Жана ага бир нече күн камданышат. Бирок эки жүзлөрдүн башчысы Абдуллах ибн Убай Бану Курайза, Бану Гатафан уруларынын колдоосун убада кылып, аларды өзүнүн коргоолоруна алууларын убада кылып, Бану Надирди эч жака чыкпоолорун буйрат. Абдуллах ибн Убайдын убадасына ишенген Бану Надир, анын жетекчиси Увай ибн Ахтаб Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга биз Мадинадан чыкпайбыз, колуңан келгенин кыл деп жооп берет. Бул жооп бир чети чыккынчылыктарга теригип, алданганына ызаланып турган, араң турган мусулмандарды Бану Ан-Надир жөөттөрүнө канжыгага башты байлап чыгууга аргасыз кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага Ибн Умму Мактумду дайындап, желекти Алиге көтөртүп, сахабалары менен Бану Ан-Надирди камоолго алды. Жөөттөр коргондоруна бекинип,
курма бактарынан мусулмандарга жаат кылай башташты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал бактарды өрттөөгө буйрду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечити жана ошол кездеги эски Мадинанын чегинен 6-7 чакырым түштүк жакта мына ошол азыркы сиздер көрүп турган курма зардын ээлери ошол кезде Бану ан-Надир коому ушул жерге жайгашкан болчу. Бану ан-Надир коомунун илгерки турагы кандай болсо, азыр эми алардын турактары чалды бары чыгып жоголгон, бирок курма бактар азырга чейин түшүм берип, азырга чейин ошол Мадинанын бир көрктөгөн бактарынын бири. Дагы бир айтып кетчү нерсе, азыр мына ушул Бану ан-Надир коомунун этегинен Мадинаны курчап турган заманбап Шакек автострадасы өтөт экен. Камоол 6 күнгө созулду. Жана 6-чы күнү жөөттөр мусулмандарга жан сууга сурап келишти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга үй бүлөлөрү, алып кеткенге алы жеткен малы мүлкү менен чыгып кетүүгө уруксат берди. Белгиленген убакытта колуна киргенин көтөрүп, Бану ан-Надир жөөттөрү конуштарынан чыгып, Хайбар жана Шамга тарап бет алышты. Согуштун ошол кездеги фааттуу салтына ылайык кайсыдыр бир кагылышууда эгерде кан төгүлсүз душман багынса, анын олжолору толугу менен аскер башчысынын колуна өткөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул кагылышууда Бану Надирди кан төгүлсүз багындыргандыктан анын толук олжосу Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын карамагына өттү. Тагыраак айтканда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 50дөй сооп, туулга жана 340 кылыч жана башка куралдарды олжо кылып алды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал олжону алгач ансарлардын жана мухажирлердин эң жардыларына бөлүп берди. Калганын өзүнүн үй бүлөсү 1 жылга жетээрлик өлчөмдө каржыланды. Ал эми калгандарын Аллах жолунда күрөшкө камдап койду. Курандын Ал-Хашр сүрөсү толугу менен ушул окуяга арналгандыктан сахабалар бул сүрөнү кээде Ан-Надир деп да аташчу. Айтмакчы, 2000 кол убада кылган Абдуллах ибн Убай, Бану Курайза, Бану Атафан урулары бул кагылышууда кебелип да коюшкан жок. Бану ан-Надир жүрүшүнөн соң Мадинадагы 200-дүлөр ачык каршылыкка даай алышпай, мусулмандар кадыр эсе кубаттанып калышты. Бул кырдаалдан пайдаланып Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бедуиндердин маселесин өттү. Анткени мусулмандар 1 жыл мурда белгиленген Бадырдагы 2-чи жолугушууга кеткенде бедуиндер Мадинага кол салуусу ыктымал эле. Ошол учурда Мадина чалгыны бедуиндердин Мухариб жана Салаба урулары мусулмандарга кол салуу үчүн чоң кол чогултуп жаткан жөнүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кабар жеткирет. Убакытты текке кетирбей Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дароо аларга нежиге жүрүш жарыялайт. Бул кабарды уккан бедуиндер чар тарапка чачырап, жер житкендей жок болот. Мусулмандардын сүрү мына ушундай болгон. Бедуиндерди тараткан соң Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадина жетекчилигин Абдуллах ибн Раваха табыштап, 1,5 миң аскери менен желегин Алиге көтөртүп, Бадырга бет алды. Жана бир канча күндөн кийин ал жерге аскер турагын корду. Ал эми Абу Суфян 50 атчан 2000 жөө аскери менен Меккеден чыгып, Мароз Захранга жеткенде кыжалаттыгын жашыра албай, өзүнүн артында келаткандарга: "Эй Курайыштар, биздин акыбалыбызды түшүмдүү жылганы оңдойт. Быйыл тилекке каршы кургакчыл, андан көрө артка кайтайлы. Меккеге мен кайттым, силер да кайтыңыздар" деп кайтып кетет. Курайыштар да таппай эле тургансып, үн катпай кайра кайтып кетишет. Мусулмандар душманды күтүп Бадырда 8 күн турушат. Жана алардын келбесине көз жеткен соң, Бадырга жакын жайгашкан жарманкелердин бирине малы мүлкүн сатып, Мадинага 2-3 эсе киреше менен кайтышат. Бул жүрүш тарыхта белгиленген Бадыр, экинчи Бадыр, кичи Бадыр деп да аталып келет. Экинчи Бадырдан соң Мадинада кайрадан туруктуулук орнуп, мусулмандар жарым аралдын ар кайсы булуң бурчуна эч кимден кооптонбой жүрүшкө чыгууга мүмкүнчүлүк алды. Арадан 6 ай өтпөй Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Шамга чектеш Думат аль-Жандалдын каракчы урулары күч топтоп Мадинага кол салганы камданып жатканын угат. Жана 1000 адамдан турган аскери менен Думат аль-Жандалга жүрүшкө аттанды. Мусулмандар күндүзү эс алып, түнү жол жүрүп отуруп, белгиленген жерге жеткенде качып бараткан душман менен кагылышып, мусулмандар душмандын мол мал мүлкүн
койчу чабандарын олжолоп кайтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын данышман саясаты жана стратегиясынан улам региондо тынчтык орноду. Натыйжада Мадинанын ичиндеги 200-лөр гана эмес, анын сыртында тегеректеп жашаган иудей еврейлер гана эмес, чөлдө каракчылык менен жан баккан бедуиндер гана эмес, те алыстагы Мекке мушриктери дагы эми согушууга алы жетпей калгандай болду. Анткени алар мусулмандардын мындан ары кордукка чыдабастыгына көз жетти. Мусулмандар мындан ары согушчул жана өзүнүн эркиндигин бекем коргоочу үммөт экендигине көз жетти. Жана алар тынчыбоого аргасы жок эле. Бул тынчтыктын натыйжасында мусулмандар Раббысынын динин араб чөлкөмүнө таратууга, араб чөлкөмүнө жана андан сырткарыга динди жеткирүүгө бел байлоого мүмкүнчүлүк берди. Ооба, мусулмандардын мындай жетишкендиктери жаңы мамлекеттин, жаңы түзүмдүн, жаңы түзүлүштүн, буга чейин тарых барактары көрө элек жаңы коомдун душмандарынын тынчын албай койгон жок. Алар эми дагы эле башатында токтотпосо келечекте аларга өтө зор бир атаандаш, өтө зор бир күн көрсөткүч жаңы күч пайда болгонунан чочулашты дагы, жаңы бир жортуулдарды тартиптеше баштады. Эмики көрсөтүүбүз аң салгылашуусу жөнүндө болот.